Компанияның төрағасымын. Бишкектен келдік. Жума күні келгенбіз. Кыз учу башталганда. Ошондон бери иш аракет кылып атабыз, координация кылып атабыз. Жалпы айтып кетсек, бүгүнкү күндө өзүңөр белгилүү болгондой, Баткен районунда, Лейлек районунда, Баткен областында ушундай жакшы эмес иш аракеттер болгон. Ошого байланыштуу биз энергетиктер толук координация кылып, чогулуп, иш аракет кылып, бүгүнкү азыр берде турган техникаларды бөлүп бердик. Бул ар бир региондан келген техника Ысык көлдөн, Чүйдөн, Таластан, Оштон, Жалал-Абадтан энергетиктер келип, бүгүн иш аракеттер жасап атат. Жалпы айтып кетсек, Баткен областында бүгүн 100дөн ашык энергетиктер иштеп атат. Ар бир кооглан болгон жерде баардыгын калыбына келтирип атабыз. Азыр айтып кетсек, мына Аксайда, Самаркандда, Пашкарыкта баардыгы керектүү жерлерде биздин персоналыбыз, биздин коллегаларыбыз иштеп иш аракет жасап атат. Ошондой эле Аркада, Достукта, Кулунду жакта, Максат жакта, Борбордукта ошол жерде биздин иш аракеттер болот. Ооба көп мындай иш аракет болуп, терс таасир этти. Бизде көп оборудованиебиз иштен чыгып, жараксыз болуп калды. Ошол багытта биз азыр баардык керектүү жабдууларды, керектүү материалдар, керектүү техникаларды уюштуруп, тез арада электр энергияны өзүнүн калыбына келтирген иш аракеттер болуп атат. Бул министрликтин демилгеси болгон. Ошо министр демилгеси негизинде ушу жаңы спецтехника азыр Баткен ПЭСине бөлүнүп берип атат. Бул сөзсүз түрдө ошол болгон иш аракеттерди бул жерде калат. Техника кийин Баткен ПЭСке колдонуп, бул жерде иштетилүүгө шарт түзүлөт. Жалпы айтабыз. Канча сомдук зыян келтирилди сиздерге? Бул азыр комиссия иштеп атат. Комиссия негизинде бул бир гана межведомственный комиссия болуп атат. Ошо негизинде гана биз чыгара алабыз тыянакчы. Эмне дегенде бир гана биздики эмес, бул жерде башка тармактарда да мындай зыян келтирилген да. Бирок мен айтып кетиш керекмин, азыркы учурда өтө чоң зыян келтирилди. Мисалы, чоң аба чубалгаларыбыз иштен чыкты, трансформаторлор жараксыз болуп калды, эсептегичтер, зымдар, мындай айтканда баардыгы ошол жерде болгон иш аракеттер баардык зыян келтирди, чоң зыян келтирди. Аны азыр эсебин чыгарып атабыз, ошонун эсебинин негизинде гана биз так расмий түрдө маалымат бере алабыз. Канча айылда азыр электр энергиясы жок? Азыр айылдарда көп жерде электр энергия бар. Мисалы, бир эле нерсе азыр ушу биздин элибиз, калкыбыз үйүнө келгенден кийин ар бир персоналдык үйүнө чейин электр энергия текшерип бергенибиз шарт. Бирок жогорку чыгаалда электр энергия толук бар. Керектүү нерседе Аксуда, Аксайда электр энергия бир аз үзгүлтүккө учураган, анын белгилүү себептери менен Самаркандда электр энергия берилген, жалпы эмес бир 70%ке. Паскарыкта да электр энергия берилген, анан кийин мындай айтканда ар бир керектүү трансформатор жеткизилген, ошол трансформатордун тарамдарында маселелер бар. Бүгүн эртең мен ойлойм толук кандуу электр энергияны беребиз. Дагы бир маселе бар. Достукта, Лейлекте чоң трансформатор иштен чыккан, ал жерге мындай айтканда ок тийип, ал трансформатор жараксыз болуп калган. Аны бүгүн эртең алмаштырып, ушул кошумча Достук айыл өкмөтү, Жаңы Жер айыл өкмөтүнө электр энергия берүүгө шарт түзүлөт. Анан техникалар тууралуу айтсаңыз, кандай техникалар булар? Бул атайын техника, бул бригаданын техника. Мисалы, бул машина Чупестен келген, эки машина, бир Таластан, бирөө Чупестен келген. Бул техника именно кышы жай иштетиле турган техника. Мисалы, балдардын шарт түзүлгөн, ичинде баардык автономный печтери бар, баардыгы мындай айтканда ыңгайлашылган жакшы техника. Бул керектүү бүгүнкү Баткен жергесинде жакшы кызмат кылат турган техниканын бири. Бул жерде телебөшкө турат. Мисалы, мамычылар иштен чыккан болсо, анга чыга албаса, коктел менен именно телебөшкө менен чыгат турган шарт түзүлөт. Мындан кошумчада бир жаңы техника келген Ысык көлдөн. Бул манипулятор ошо опораларды, трансформаторлорду апарып, ушу тез арада мындай айтканда малый механизация иштетүүгө шарт түзүлгөн. И мына чоң техника бул тышкы мезгилде иштете турган техника, бул тез арада жете турган кар жай, башка иш аракет болуп кетсе, ошого карабастан бул жете турган техникалар уюштурулган. Мындай айтканда баардык багытта керектүү техникалар биз камсыз кылып бердик. Садыков Нурлан, Улуттук энергия холдинг компаниясынын төрагасы.